7 bölük Muhammed Peygamber Bayana Destanından. Aradan көп aylar öttü. Muhammed'de toktoluk, Kuday sözün algan sayın barat jangan ot bolup. 25'ke толгон кезде Хадичаға баш койсо, 40-тан жаңы ашкан кезде аалам сыры токтолсо, Мухаммеддин айткан сөзү жер бетинде ок болсо, анда неге кабыл албай кээ адамдар баратты, жан кейитип, кыйшык сүйлөп, арсыз сөздү жаратты. Кабагына кар жаадырган өкүмдардын зилдери, Мухаммедди жок кылам деп буура кандайт, чын дээри. Кылдат карап алдардын ою мухан зилзала, жүрөгүнүн тарсылдашы мээге тарап сарсана. Зеркилдеген падышанын учкан шоо кумшуудуру, чаңды көзгө сүрткөн кезде Кудай сөзү угулду. Уккун деди, о Мухаммед, өз жериңден кеткин тез, ылдамдагын түндөп көчкүн Мединага жан билбес. Чаң тополоң кыйын кезең, чар тарабы куурулган, Кудай сөзүн айткан адам өз жеринен куулган. Тилеги ак Мухаммеддин ар адамга жакшылык ап келсем деп ойлойт күндө көңүлдөрүн наз кылып. Бирок андай болбойт тура. Адам жолу кыйылган, азезилдер өрдөп кетип, сүйүүлөрү тыйылган. Камданышып узак жолго колго алып кылычты, коомайланып турган кезде мына мындай үн укту. Талаа түздү бойлоп барсаң, бооруң сени нагарат, карыларды калтыргының кыйнайт жолдо дамамат. Муңга батпа, бачымдагын жолду издеп тапкының, жорупталган бул дүйнөнүн ак көңүлүн ачкының. Топтолгондор кулак түрүп калдасташып түнүндө, Мухаммедке сурак салат тар дүйнөдөн түңүлө. О Мухаммед, түшсө башка айсыз түпсүз каран түн, какшып жаткан ысык чөлдө өлөбүзгө каты күн. Чогуу жүрсөк бирге болуп калтырбайт го жараткан. Кыйынчылык башка түшсө сүрөйт теңир те арттан. Түндөп тартуу улуу сапар болду Кудай жардыгы. Уйку татпай ашыгуудан зилдеп дүйнө тардыгы. Бир убакта Мухаммеддин чыгып үнү унчукту. Журтум, калкым, көңүлүңөр эмне мынча тумчукту? Алсырабай жардамдашып алдыга бир басканың, көөндү баскан жамандыктан бир топ алга качканың. Туш тарабы жар болсо да эч камырап койбостон, Мухан барати алдыда сүңгүп ойго топтошкон. Жамыраган журт ичинде айрып көөнүн алалгыз, асылдар борго жамандыкты жан адамга кыялгыз. Бирин бири жөлөмөлөп, жолго алар чыкканда, жомок болгон Мухаммеддин сөзүн журту укканда, калайыкка келип түштү кең асмандан жылуулук, кемеңгерлик жанашканда тарап бойго улуулук. Сабыр күтүп бүт баарысы Мухаммедке караса, кабыландын бийиктиги барат туудай жараша. Келишкенде Мединага конуш алып от жакты, ортоңголдой адамдары байкап көрүп жан жакты. Сүрөп алган Мухан жүрөт, буйрук салып бири-бирден, сагынышат көрбөй калса сүйүшкөндөр чын дилден. Калкы барат Мухаммедди жактырышкан, ырыккан, жан дүйнөсү азгырыкка кирбей таза калышкан. Алан сайын Мухан күчөп кең ааламдан сыр угат, келечегин божомолдоп алды жагын утурлап. Журт ичинде нелер болбойт, жугундукор оңолбойт, ар күнүнө 5 маал намаз окугандар торолмок. Жер бетинде адам жүрсө азгырыкка жанашып, башка жолго кирип кетет таппай өзүн адашып. Мына ушинтип кең ааламдан Алла берди бир сырды, Мухаммеддин адамдары жер бетинде тыңыды. Андан ары изин салды, топтоштуруп адамды, ошол кезде арабтардын карманары карааны. Ортосунан бир жарылып орго түшүп ийген бар, ооруксуну путу кол азап чегип жүргөн бар. Жигиттиктин гүлүн сынап, Мухан анда топтолуп, ыраактады жамандыктан иши алга козголуп. Жүрөгүндө жалын ойнойт.